Бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Раим Матраимов суусамырда боз үй тиктирип алып, кымыз ичип жатыптыр. Маалыматка караганда Матраимов суусамырга барганына 4 күн болгон, дагы 5-6 күндөн кийин Бишкекке кайтып келе тургандыгын айткан. Мындан соң биздин кабарчы да аны менен байланышка чыгып сүйлөштү. Мында Матраимов эч жакка качпаганын, жакынкы күндөрү Борборго кайтып келе тургандыгын айтты. Мен кайда качат элем, кача турган жигит эмесмин. Суусамырда ак ичип эс алып жатам. Ишенбесеңер келип конок болуп кетсеңер болот, дейт Раим Матраимов. Белгилей кетсек, буга чейин айрым маалымат каражаттары Раим Матраимовду камоо тууралуу чечим чыкканын жана ал Манас эл аралык аэропорту аркылуу өлкөдөн чыгып кеткенин жазышкан. Ал эми улуттук коопсуздук кызматы бул маалыматты тастыктаган жок. Мамлекеттик чек ара кызматы жарандардын өлкөдөн чыгып кеткен тууралуу маалымат сот укук коргоо органдарына гана берилерин билдирди.